Ардактуу көрөрман, эгерде сиз да бул мүнөттөрдө болом жылдыз деп талантыңызды калың элге тартуулаңыз келсе, Кыргызстан жылдызы 2022 долбоорун өткөрүп жибербеңиз дейли да. Бүгүнкү биздин сон шоу программасын жылдызы менен тааныштырууга даярбыз. Жаш таланттуу ырчы эстрадада өзүнүн ордун түптөп келе жаткан Эржан Ибраимжанов. Ибраимжанов бизде бүгүн конокто. Кош келдиңиз. Салам. Келиңиз. Адаттагыдай өзгөчө кийим менен экен. Амандашып алыңыз. Саламатсыздар кыргыз элим, саламатсызбы? Саламатсызбы. Эржан, айтыңызчы, негизи эле ар дайым эле TikTokто болобу, Instagram баракчасында болобу, бир башкача кийимдерди кийгенге аракет кыласыз, анан ким стилист? Биз бул кийимдерди, формаларды заказ беребиз. Бир эле жактан эмес, мисалы бир бай эжебизден же бир бай экөөбүздөн эле күндө бере бербейбиз. Мисалы бүгүн Айнур эжебиз деген бар, элде жок. Билесизби? Элде жок барсак, же болбосо эртеси барып Черикчиев байкебизге барабыз. Мындай алмаштырып турабыз да. Бирок стилдерди дайырча айтканда, мен азыр жашмын деп, далбой стилдер жарыша берет да. Мындай розовый кийсем деле жарышат, кызыл кийсем деле, жашыл кийсем деле. Менде азыр мындайча айтканда возрастым позволяет деген. Ошондо айтыңызчы. Канча жашка чыкканда сиз айтканда возраст не позволяет болуп калат? Менин оюмча, билбейм, өзүбүз мындай ырыңыз, мындай веселый болсо, канча жашта болсоң да, даже мен мамет 40 болсоң, даже 45 болсоң, мындай ырым, веселый, күлүп, жайнаган, же болбосо веселый, мажорный болсо, анда сиз мисалы мажорный ыр менен мындай капкара кийине албайсыз да, мындай келип туруп, капкара кийинген мындай анча көрүнбөйт. Мисалы разноцветный, радуганын цветин или ушундай нота бир өзүнчө стиль болуш керек да. А менин стилим деп айта албайм, мындай только спортивный, классика или өзгөчө депчи. Мисалы мен эртең барып бир сүрөттү көрүп, дизайнерлер татып берет, же болбосо таап берет, ошондой сыяктуу кылалы депчи. Анан ошонусу жагып калса, анан ошону кылалы деп суранам да. Жакпаса анан мынтип мынчыкпай каласыз. Бизден Эржан жөн гана ырдан таланттуу эмес, көрсө стилден дагы кеңеш сурасаңыздар болот экен. 45 жашка чейин каалаган түстү кийериңиздер, Ошондой деп сүйлөштүкпү? Жана ошондой эле Эржан бүгүн жөн гана келген эмес, ардактуу көрөрмандар, куру кол келген эмес, дал ушул билеттер менен келген. Андыктан жалпыңыздар бизге жакыныраак болуңуздар. Себептегенде 1-июнь 18:00 болот турчу Эржан Ибраимжановдун эл аралык балдарды күнүнө карата концертине чакыруу кагаздары бар. Эгерде сиздер буга кантип бей болом десеңиздер, анда өзгөчө суроону күтөбүз Эржанга. Ошондой эле Эржан эң алгачкы жолу сахнага канча жашында чыккан деген эки суроону узатабыз. Эгерде сиз ушуларга ушул шарттарды аткара алсаңыз, анда биз сизге бул билеттерди тапшырууга даярбыз. Ал эми биз менен байланышуу жолдору 0312 39 20 64 39 21 83 номеру кызматта. Эржан, анан концертке кандай болуп атат даярдыктар? Концертке даярдыктар сонун болуп атат. Мындай репертуарыма дагы ырлар кошулду. Мурунку ырларды кичине чыгарып, жанрлар кошулду. Мисалы орусча. Мурунда орусча ырдачу эмесмин, эми орусча эми кичине 2-3 кошулуп атат. Азыр энди ушул мүнөттөрдө сурансак болобу? Азыр бир куплет болсо да. Бир куплет. Жаңырыңызда. Эмнеге? Анткени азыр мен сюрприз кылып сахнага чыгып ырдап элем. Анда күтүп туруңуздар дейсизби? Күтүп туруңуздар. Жарайт, анда чыдамсыздык менен күтөлүп. Негизи эле бул концерт сизде биринчи концерт эмес, Биринчи концерт эмес, экинчи концертим Дворец спортта 2019 биринчи июнда бергем, анда дагы быйыл дагы биринчи июнда берип атам. Эл аралык балдар күнүнө карата, Балдар күнүнө карата. Кайсы ырчылар келет, кандай өзгөчөлүктөр болот? Кандай өзгөчөлүктөр болот? Мурунда да бизде подарка болгон. Анда ал убакта орозо болуп калган, Рамазан. Анан болсо, бунусунда Рамазан болгон жок, ошондуктан мороженое, соктор таратылат бекер. Бардык калоочулар. Андыктан ардактуу көрөрман, эгерде сиздер дал ошол күн өзүңүздүн чүрпөлөрүңүздү жашынакай концертке алып барып, өзгөчө мүнөттөр менен коздойм десеңиз, анда дал ушул концерттен күтөбүз, Эмнени айтайын деп атыңыз эле айтыңыз. Сиз сурадыңыз го азыр эле эме дагы кайсы ырчылар келет депчи. Менин сахналаш досторум келет, анан досторуңуз кимдер? Сезимбек, Айгерим, анан дагы жа башкалар. Анан Бек Борбиев байкебиз келет. Анан Гүлжигит байке. Анан дагы байкелерибиз келет. Айтор көп байкелерибиз келет экен. Айтор көп байкелерибиз келет. Негизи эле чыгармачылыкта ким колдойт?
чыгармачылыкта мен ата-энем колдойт биринчи очередь. Анан продюсерим, анан команда. Үйдө кимди тарткансыз? Үйдө мен апамды тарткам. Жакшы ырдайбы. Билбейм, бирок ырдаган боюнча мамам кээде ырдап калат, отуруштарда достор менен. Анан окшоштугум дагы мамам окшоштум да. Баардыгы папам окшос, а мен мамам окшош. Анан «Болом жылдыз» деген чыгарманы канча жашыңызда аткардыңыз эле? 11 же 12 жашымда аткаргам. Азыр канчадасыз? Азыр 15 жаштамын. Время өткөн. Убакыт деген ушул возраст деп кайра айта албаңыз, Негизи эле өзүңүздүн ырыңызда айткандай эле «Болом жылдыз» деген экенсиз. Эми азыр буюрса ошо жылдыз болуунун тепкечиндесиз. Кандай экен негизи? Эмнеси жакты сизге? Азырынча мен мындай сөз жаман көрөм да, школа мектепте кетип барасам, жылдыз деп чакыргандардычы. Да мен азырынча жылдызмын деп айта албайм. Анткени баардык элге таанылышым керек. Ошондуктан жылдыз болуп сезимдерин азыр айта албайм да, мындайча айтканда. Жылдыз болуу мындай экен депчи. Анткени өзүм мен жылдыздыктын сезимин биле элекмин, бирок эми ырчылыкта билем, что сүрөткө түшөт. Эми кээде автограф алып калат. Ал эми эски нерсе, бирок кичинекей кезимде алчу да автограф, азыр албай калды. Азыр да роли Instagram же болбосо башка социалдык тармактарда дайректке жазышат, История, мисалы. Историяга киришет или лентага TikTok тартабыз деп чыгып келишет. Азыр мурунда бир жолу концерт бергем. Мындай школда да, мектепте концерт бергенбиз. Ошондон кийин окуучулар келип автограф алышкан да. Анан күнүгө кыздардан смска жааса керек, дайректке. Дайректке жайт, бирок запрос болуп калат да. Аларды ачып да койбойсуз. Иногда ачып окуйм, бирок өзүмө принимать этпейм, анткени принимать этсем аларга мен күнүнө жазыш керек болуп калат. Анан эми олтурганда да сообщение келип калат. Анан эмне деп жазышат көбүнчө? Көбүнчөлөрү мисалы эркектер бар, мындай балдар. Достош болсак болобу деп, кыздар деле бар, достош болсак болобу. Эркектер бар, мындай жаман сөздөр жазган. Баардыгын жүрөгүңүзгө жакын албайм дейсиз. Жакшысын да, жаманын да. Жакшысын алышы мүмкүн эми. Анткени жакшы сөз дагы айтса дагычы. Жаманын мындай эми айтса айта берсин деп. Сүйүүсүн билдирип жазгандар көппү? Сүйүүсүн билдирип жазгандар бар, бирок азырынча сүйгө эрте деп коесуз. Мына ошондой, анан жогоруда мектеп деген сөздү козгоп калдыңыз. Анан чыгармачылык, ырдоо керек деп жүрүп, сиз сабактардан калып калбай элесизби? Жок, мен сабактардан калбайм. Азыр дагы мен азыркы учурда мектептен келдим. Жан жаатып тур эшикте, анан мектептен чыгып чач жазат келатсам, жан жаады, анан соолуп калып кайра чачым ылдый кылып алып келдим. Жап-жашмак турасыз. Мектептен кээде кармалып калсам суранам. Анан диктант, текшерүүчтөр, эмелерден кээде келбей калсам кайра келип көчүрүп жазып, или эме кайра эже окуп берет, кайра ошону жазып. Анан жетишем баардыгына. Билбейм. Кайсы сабактан жакшы окуйсуз же кайсы сабакты жакшы көрөсүз? Мен жакшы көргөн сабагым сольфеджио, музыкальный сабак. Калган сабактарчы? Калган сабактар билбейм. Адабият, мисалы үчүн, математика. Мурунда жакшы көрчүм, азыр анча деле эмес, адабият. Эми айтып берем, бирок жакшы көрбөйм да. Окуйм, бирок жөн эле окуйсуз. Жакшы көрөм деп айта албайм. Жакшы көрөм деп айта албайсыз. Ардактуу көрөрман, эгерде сиз 1-июнь болот турчу концертке дал ушул чакыруу билеттерди утуп алып эңсесеңиз, анда түз байланышка чыксаңыздар болот. Бизде болсо суроолорубуз жөнөкөй, жогоруда айтып өттүк. 0312 39 20 64 39 21 83 номерине түз байланышка чыгасыз дагы. Биздин Эржанга болгон кызыктуу же өзгөчө сурооңуз жана ошондой эле Эржан алгачкы жолу канча жашында сахнага чыккан деген суроого жоопту туура айткан болсоңуз, ушул белекти биз сизге тапшырууга даярбыз. Анан көбүнчө ырдаганда кандай ырларга жакынсыз? Кандай ырды ырдагыңыз келет? Ким менен кеңешесиз? Мен ырларды жаздырып атканда, мен мурунда азыр деле кичинекеймин негизи. Бирок азыркы убакта кичине болсо дагы махабат жөнүндө жаздырып атабыз да. Сиз жана эле айтпадыңыз беле, азыр сүйүүгө эрте деп. Эми бирок ырларды азыр 3-4 махабат жөнүндө жаздырдым да. Концертке, чтоб айтып атышат, мындай 15 жаштасың болот депчи, махабат жөнүндө ырдасаң эми сүйөрсеңиз деле болот экен анда, Аны айта албайм. Негизи эле ырларды эми жаздырып баштаган экенсиз, махабат жөнүндө, орусча. Анан ошондо репертуарыңызга канча ыр болуп топтолду?
репертуарамда азырынча дуэттер менен 20дайга жетип калды. 20. Кимдер менен дуэт ырдагансыз? Аваз Акимов, Нургуз Кочонова, анан Сезимбек деген досум менен, Айыма менен ырдагам. Бүттү. Анан эме группа ырдаганбыз. Нурлан Насип, Данияр Ерматов, Байел Байке Алтынай эже. Музыка деген чыгармада. Ошону ырдаганбыз, ошо. Бирок ал меникине эле эмес, бардыгынкы да. Аны дуэт деп деле санаса болбойт го дейм да. Анткени бардыгыбыз ырдайбыз, мындай. Дуэт деп эмес, аны 6-7 ырдайбыз да. Негизи эле дагы кимдер менен дуэт ырдагыңыз келет? Дагы дуэт пландарда азырынча жок, ойлонгон деле эмесмин дуэт менен. Бирок азыр мен өзүм мындай чыгармаларымда көбүнчө орусча, мындай башкача стилге өткүм келип жүрөт да. Ошондуктан эки ырым орусча болду. Анда башкача стилдеги ырларды күтөбүз. Азыр болсо дал ушул өзгөчө стиль, өзгөчө жанрдагы ырлардын катарын толуктаган Самсышка аталышындагы музыкалык чыгарма Жан Сабыровдон жаңырсын, андан соң көрүшөбүз. Көрүп жатканыңыз бул Сон Шоу программасы. Бизде болсо жаш талант коногубуз бар, Эржан Ибраимжанов бизде конокто. Эгерде жаңы гана кошулган болсоңуз, кандайсыз? Эфир жок атабы? Жок атат, сон болот. Сон болсо болду. Эржан, айтыңызчы, анан жогоруда биз дуэттер жөнүндө сүйлөшүп атканбыз. Анан эгерде сизде ушундай мүмкүнчүлүк болсо, дүйнө жылдыздары менен ырдаганга ким менен ырдайт элеңиз? Мен дүйнө жылдыздары менен ырдаганга мүмкүнчүлүк болсо, 2-3 айтсалбы? Же бирөөнү эле? 2-3 айтсаңыз болот. Азыр сиз ойлонгон учакта көрөрманыбыз бар экен, кабыл алалы. Саламатсызбы? Алло, түз байланыштасыз? Үнүңүздү жогорулатыңыз дегичекте болбой алыстап кеттиңиз окшойт. Ардактуу. Алло, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кош келдиңиз. Мен Эржанга суроо берейин дегем. Угуп атабыз. Катыраак сүйлөп коюңуз. Биринчиден Эржанга ийгилик. Ушунуңдан жазбай, дагы чоң ийгиликтерге жетиш. Менин суроом деген, дагы ушундай эле ырчылык менен дагы кетесиңби же чоңойгондо башка кесипти тандайм деген оюң барбы? Мен дагы ырчылык менен эле кетем. Музыкант болом. Бизде болсо кийинки сурообуз бар. Эгерде сиз ошого туура жооп бере алган болсоңуз, биз белекти тапшырууга даярбыз. Эржан канча жашында сахнага чыгып ырдап баштаган? Алло. Десек кетип калды окшойт. Ардактуу көрөрмандар, түз байланышка чыгаардын алдын болушунча бирдикти текшерип, телевизордон алысыраак болуп, анан суроолорго даяр болуп чыксаңыз, дароо эле белекти биз сизге берүүгө даярбыз. Анда менин суроомо жооп алсак. Мен Кайсы дүйнө жылдыздары менен ырдагыңыз келет? Биринчиден мен өзүмдү кумир тутканым Димаш Кудайбергенов. Анан Джони, Егор Криттер менен ырдагым келет. Димаш, анан Егор Крит. Экөө менен ырдагыңыз келет? Мейли, Димаш менен, Джони менен деп кал. Жакшы экен. Кандай стилде ырдайт элеңиз алар менен ырдап калсаңыз? Мындайча айтканда зажигательный. Бийлеп мындай. Өзүңүз мындай бат-баттан жаңырчу ырларга жакынсызбы? Ооба, мындай танцыга тарткан. Жакшы билесиз эмес, жакшы сон. Жакшы экен. Бийлегенден сырткары дагы музыкалык аспаптарда да ойносоңуз керек, э? Ооба, пианино ойнойм. Мен өзүм музыкальный школда окуйм, Кошатраевда. Анан пианино ойнойм, альт кылгаяк ойнойм, кларнет ойнойм. Анан дагы кичине комузда. Жакшы, дал ушундай таланттардын ээси бизде Эржан Ибраимжанов конокто болду. Азыр сизге анда эркин микрофон сунуп туруп, сахнанын төрүнө узатабыз. Биринчиден рахмат сиздерге чакырганыңыздарга. Экинчиден бардыгыңыздарга тынччылык каалайм. Эртең менин концертиме келиңиздер. Бардыгыңыздарды күтөбүз. Сонун сюрприздер болот. Мороженое, сок, анан сиз да келиңиз. Сизди чакырам. Ошо бардыгыңыздарда токчулук болсун. Айтканыңыз келсин, буюрса концертти сонун өткөрүп алабыз. Анда азыр кайсы чыгарма болот? Она моя самая. Она моя самая. Ошондо кто она? Это секрет. Анда кол чабуулар менен биздин
сырдуу мырзабызды сахнанын төрүнө узатабыз. Ардактуу көрөрман, сиздерди да дал ошол 1-июнь боло турчу концертке чакырабыз. Кичинекей чүрпөлөрүңүздү алып, өзгөчө концертке барып эс алып келиңиздер. Анда Ана Мая Самая аталышындагы мыкты музыкалык чыгарма Эржандан жаңырсын көңүлүңүздү бурабыз.